Свердлов соту Баңгизатын мыйзамсыз сактаган деген шек менен кармалган журналист Болот Темиров тактады. Судья соттук текшерүүдө Темировдун күнөөсү далилденбегенин белгиледи. Журналист экиберинде боюнча Баңгизатын мыйзамсыз сактоо жана мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү боюнча акталды. Журналисттер коомчулугу соттун бул өкүмүн кубануу менен кабыл алышты. Бизге абдан эле күтүүсүз чечим болду. Биз аябай кубануу менен кабыл алдык. Себеби дегенде журналист ар бирибиз эле бардык эле кесиптеш катары ошол Болот Темировдун ордунда болуп калышыбыз мүмкүн эле да. Болот Темировдун иши, соттук иши бул ар бирибиздин ишибиз сыяктуу каралып аткан да. Анан кийин ошондуктан бул абдан кубаныч менен кабыл алынды. Өз кезегинде мамлекеттик айыптоочу Болот Темировдун күнөөсүн талап кылган 4 эпизоддун ар бири үчүн тагыраагы паспорт алуу, чек арадан мыйзамсыз өтүү, Баңгизат сактоо боюнча прокурор 21 сентябрдагы отурумунда 4 жылга эркинен ажыратууну өтүнгөн. Ал эми жазаларды кошуу менен жалпысынан 5 жыл жалпы режимдеги колонияда өтөө суралган. На сегодняшний день это серьезнейший показатель такой судебный. Бүгүнкү күндө бул соттун чечими сот реформасындагы олуттуу көрүнүш. Бул сот системасы туура багытта бараткандан кабар берет. Себеби мамлекеттик айыптоого карабастан сот өз алдынча мыйзамга таянып чечим чыгарып жатат. Соттун ишине эч ким кийлигише алган эмес. Менин оюм боюнча ушундай ыргак менен биз жакшы жакка баратабыз. Прокурордун айыптоо өтүнүшүнө карабай Свердлов соту акыйкат чечим чыгарды дешет эксперттер. Алардын айтымында Болот Темировдун акталып чыгышы сот системасынын көз карандысыздыкка умтулганынан кабар берет. Бул судья өзүнүн судьялык чоң милдетин сезип, мыйзамдын чеги менен адилеттүүлүктү карап чечим чыгарды. Бул үчүн баракелде дейбиз. Поэтому это лишний раз доказывает о том, что бул жогорку соттун төрагасы тиешелүү ишти туура багытта алып барып жатканын көрсөтүп жатат. Биздин соттор көз карандысыз чечим кабыл алган деңгээлге жетти деп ойлойм. Демек мыйзам иштеп жатат, а бул укуктун корголушун камсыздайт. Бул сот системасы тарабынан адилеттүүлүккө карай кадам экенин адистер баса белгилешүүдө. Мыйзамдуулукту жана коомдук пикирди урматтоо менен судья сот адилеттигин калыс ишке ашырууга жетишкен. Мамлекеттик бийликке, анын ичинде президентке, парламентке, сот бийлигине дагы плюс да. Себеби дегенде бир акыйкат чечим чыгып атат. Бир кыпындай болсо дагы бул бардыгына плюс. Президентке эле эмес, парламентке дагы, сот системасына дагы бардыгына плюс да. Жалпы мамлекетке плюс. Себеби дегенде Болот Темиров эгер кечөөнү камалып кете турган болсо, анда мамлекеттин сөз эркиндиги боюнча индекстери дароо түшүп кетмек да. Ошол соттун көз карандысыздыгы мына быйыл именно ушул Болот Темиров мырзанын акталышында күбө болуп отурабыз. Ага чейин дагы көптөгөн баягы Кой Таш окуясында, октябрь окуяларындагы көптөгөн активисттерди актаганда дагы байкадык, көрдүк көз жүз менен. Азыркы Болот Темировдун акталганы бул чыныгы соттордун көз карандысыз өз эрки менен чыгарган чечими болуп эсептелинде. Муну бүтүндөй кыргызстандыктар жакшы туура кабыл алып атабыз. Эске салсак, Болот Темиров Лайфтын негиздөөчүсү. Ал иликтөө жана маалыматтарды текшерүү менен алектенет. Журналист ушул жылдын январь айынын аягында камакка алынган. Акмөр Нурдинова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек.